Урматтуу Үмүт ТВ телеканалынын көрүүчүлөрү, сиздерди түш өткөн ар түрдүү маселелерди элге жана бийликке жеткирүү үчүн ээлүүнү берүүсүнү WhatsApp аркылуу видеого тартып жөнөтсөңүздөр болот. WhatsApp номерибиз 0553 94 94 84. Ээлүүнү сиздер үчүн иштейт. Кечээ 11 февралда Москвадан Оренбург облусуна сапар алган учак кулап түштү. Бул тууралуу орусиялык басылмалар жазып чыгышты. Маалыматтарга ылайык, учактын ичиндеги 71 адамдын баары каза болду. Алардын 65 жүргүнчүлөр, калган 6-оосу экипаж мүчөлөрү болушкан. Учурда мамлекеттер аралык авиация комитети авиа кырсыктын себебин иликтөө боюнча комиссия түзүп, адистер иш алып барууда. Ал эми кырсыкка кабылган Ан-148 учагынын пилоту болгон Валерий Губанов буга чейин 5000 саат учкан тажрыйбалуу адис болгонун Саратов авиалиниялары компаниясынын жетекчиси билдирди. Бүгүн 12 февраль күнү Оренбург шаарында аза күтүү болду. Ошондой эле учактын техникалык абалы жакшы болгонун, ал 2010-жылы чыкканы маалым болду. Учактын кулап кетиши боюнча кылмыш иши козголду. Кырсыктын себептери иликтенүүдө деп жазышат басылмалар. Кыргыз Республикасынын Орусиядагы элчилигинин маалыматы боюнча каза болгондордун арасында кыргыз жарандары жок. Президент Сооронбай Жээнбеков Россиянын президенти Владимир Путинге Москва облусунда учак кырсыгынан адамдардын курман болгондугуна байланыштуу көңүл айтты. Бул туурасында мамлекет башчынын маалымат кызматынан кабарлашты. Кыргызстан элинин жана жеке өзүмдүн атымдан Москва облусунда учактын трагедиялуу кыйрашынан көптөгөн адамдардын курмандыктары болгондугуна байланыштуу терең кайгыруу менен көңүл айтам. Курман болгондордун жакындарына жана туугандарына чын ниетимден көңүл айтуумду жана колдоо сөздөрүмдү билдирип коюуну сизден өтүнөм деп айтылган президенттин көңүл айтуу телеграммасында. Почтовый, смотри, почта лежит. Письма. Почтовых конвертов валяется, может, почта? Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев 24 KG агенттигине өзүнүн абактагы жашоосу тууралуу айтып берди. Анын айтымында камакка алынгандан бери анын кадыр баркын тепсөө аракети болгон жок. Мен түрмөдө олтурам. Бул өзү арыздаттанууга болбостугун билдирет. Негизинен 2000-жылы абакта жаткан Феликс Куловду көргөнү барганда ал коркпо, ишенбе, ашыкча сүйлөбө, суранба деп эрежелер боюнча айткан эле. Мен азыр ошол кеңешти карманып жашайм. Негизинен менин суранычым боюнча өзүмчө жалгыз камерадамын. Негизи менин оппоненттерим кармалгандан бери колума кишен салып, же башка жол жоруктары менен менин баркымды тепсешкен жок, дейт саясатчы. Бул жака мени көргөнү жалгыз эле менин жакын адамдарым эмес, белгилүү саясатчылар, коомдук ишмерлер, Роза Отунбаева, Феликс Кулов, Исхак Масалиев сыяктуу партия лидерлери келет. Алардын ар бири мага көптөгөн китептерди алып келишүүдө. Мен бул жактан акылдуу эле эмес, кыйла билимдүү да болуп чыгам. Ал эми Алмаз Абековдун кайрылуусун атайын чагымчылдык катары баалайт. Абеков атайын буга чейин УКМКнын абагына которулуп, мага каршы арыздарды жазып, КТРКга маек куруп келген. Мен аны бирөөнүн колундагы курал катары баалап келем, дейт ал. Эскерте кетсек, Алмаз Абеков Өмүрбек Текебаевдин атына кат жолдоп, аны эркек болуп, элден оочолонбой жашоого чакырган. Мен буга чейин жалгыздыкты сүйгөн адам элем. Ал убакта башкалар эмес, өзүм дагы эл адамы болом деп ойлогон эмес элем. Азыр ошол убактарга кайра кайткандаймын. Ойлорум, санам, үмүттөрүм менен жалгызмын. Күндөр окшош өтөт, дене тарбия менен алектенем. Гезит китептерди окуйм, теле берүүлөрдү көрөм, радио угам. Саясий ишмердүүлүгүндөгү эң чоң ката-катары эмнени айта аласыз деген суроого Өмүрбек Текебаев төмөндөгүчө жооп берген. 2010-жылы парламенттик шайлоодон кийин президент Роза Отунбаева КСДП фракциясынын лидери Алмазбек Атамбаевга конституцияга ылайык өкмөт түзүүнү тапшырган. Алмазбек Атамбаев аны ишке ашыра алган жок. Ошондо Роза Отунбаева эл алдында өкмөт түзүү тапшырмасын Атамекен фракциясына, башкача айтканда мага берерин айткан. Мен мандаттан Өмүрбек Бабановдун пайдасына баш тарткам. Ал Алмазбек Атамбаевди премьер-министрлик кызматка чыгуусуна көмөктөшүп, ал андан соң өлкө башчысы болду. Көпчүлүк фракция лидерлери бул мандаттан баш тартпоомду суранышкан. Мен аларды укпагандыгымды эң башкы саясий ката-катары ойлойм. Эгерде мен мандаттан баш тартпасам, Алмазбек Атамбаев Кыргызстандын президенти болмок эмес.
Ош шаарында өз баласын депкир менен сабаган энеге коюлган айып адам өлтүрүү беренесине өзгөртүлдү. Бул тууралуу шаардык милициянын маалымат катчысы Замир Сыдыков билдирди. Эске сала кетсек, Ош шаарында 24 жаштагы өз энеси депкир менен сабаган 3 жаштагы бала эс учун жоготуп, облустук балдар ооруканасынын жандандыруу бөлүмүнө келип түшкөн. Бул фактынын негизинде шектүү катары баланын энеси шаардык милиция тарабынан кармалып, убактылуу кармоочу жайга камакка алынган. 11 февраль күнү саат 18:30 чамасында бала өзүнө келбей каза болгон. Наристенин сөөгүн апасынын жакындары алып кетүүдөн баш тартты. Бул тууралуу шаардык социалдык өнүгүү башкармалыгынын башчысы Батина Токобаева билдирди. Баланын сөөгү Ош шаарындагы көрүстөндөрдүн бирине коюлат, бирок апасынын жакындары өлүктү алып кетүүгө макул болгон жок, деди Токобаева. Бишкек шаарынын Профсоюзная көчөсүнүн жашоочусу кезекте видео менен бөлүшкөн. Анын айтымына караганда, жол чырак жок болгондуктан кырсыктар баймабай катталат. Ал тиешелүү тараптар көңүл буруп коюусун өтүнөт. Мен сиздерге мурда дагы жөнөткөм. Бер жаңы салынган Профсоюзный көчөсү. Мен жана Кудай бергенден Патриция Лумумбу деген көчөсү кезилиши. Бул жерде светофор жок. Мондай жол кырсыктары күндө болот. Кээде 2-3 жол болот. Ушул жерге бир светофор койсо жакшы эле болмок. Мына азыр дагы 2 машина сүзүшүптүр. Экте скорый келип биринчи жардамын көрсөтүп атат. Берүүбүзгө кайрылган кезектеги каарманыбыз Бишкек шаарындагы республикалык ооруканада невропатолог кызматкеринин жумуш ордунда болбогондугуна нааразы. Видеону көрүүчүбүздүн баяндоосунда уксак. Саламатсыздарбы кыргыз эли, эл үнү билип алыңыздар. Номер 1 Борбордо Бишкекте турабыз. Көлдөн келесиңби, Чүйдөн келесиңби, Таластан келесиңби, Нарындан келесиңби? Бул жерде невропатолог номер 303 саат 11-де келиш керек. 11-де жок экен. Элдин баары, оорулардын баардыгы моякта отурат. Байке, кайсы жерден келдиңиз? Кочкордон? Невропатологко келдиңиз, күтүп атасыз, ооруп атасыз. Мына оорулардын баардыгы күтүп. Эжеңиз кайсы жактан келдиңиз? Мен Көлдөн келдим. Күтүп атасыз врачта? Күтүп атам врачта. Саат канчадан бери күтүп атасыз? Мен үйдөн 6:30-да чыккам, ошондон бери ушул жерде жүрөм. Күтүп атасыз, ооба. Эже саламатсызбы? Кайсы жактан келдиңиз? Таластан келдим. Таластан келдиңиз, Врачта күтүп атасыз. Саат канчада келдиңиз? 11-де келиш керек эле, жок. Жок, күтүп атабыз, элдин баары ооруп атканда, оорулардын баардыгы томография эмеден, башка кабинеттеги врачтарга элдер кирип чыгып атат. Именно номер 303 вот ичинде медсестра отурат, врач жок. А так элдин баары башын томографияга тартырабы, жүрөгүн тартырабы, элдин баары ушул жерде күтүп отурабыз. Эл билсин, номер 1 Бишкек Борбор. Борбордо отуруп бир невропатологду күтүп атабыз. Саат 11-де келиш керек экен. Саат 8-де эмес, 11-де келиш керек экен дагы. Убактысы саат 3-те бүтөт экен. Бишкек шаарынын Пушкин көчөсүндө трансформаторго жакын ташталган таштандылар күн сайын белгисиз адамдар тарабынан өрттөлөт. Ал эми анын кооптуу экенине көңүл бурган эч ким жок. Видеону берүүбүзгө жиберген каарманыбыз эгерде өрттү күч ала турган болсо, трансформаторду каптай турганын айтат. Мына дагы жана зеленый Пушкина дагы мусорду дагы өрттөп кетишиптир. Азыр биягында трансформатор турат. Азыр жабыш чоозу жарылат, азыр өрттөнүп турчу. Ушун мереге такыр карап да койбой койду. Күнүгө каждый день өрттөнөт. Мусорду могу трансформатордун жанынан алып алса, точно бир күн жарылат да. Мусордун баарын чаачып, өрттөп салышыптыр. Ким эле өрттөп кетип атат билбейм. Трансформатор. Биягында үй турат. Высоковольтный линия турат тиякта. Өрттөнүп кетсе могу үй жарылат. Үстүндө ток өтүп атат. Азыр жалын ошого тийип туруп, азыр өрттөнөт азыр. Ким карайт, не карайт белгисиз.
Тоң районунун Кажы Сай айылынын тургундары берүүбүзгө кайрылышкан. Алардын аймагында таза суу жок болгондуктан жардым боорунан алышат. Ошол себептүү түрдүү оорулар дагы күч алган. Алар бул маселеге тиешелүү тараптар көңүл буруп коюусун өтүнүшөт. Келіп албайсыңыз, туыны бол бат-баттан. Мен қаратасың. Біз Кажы Сай айылынын Парквей көчөсүнүн тургундары. Ушул сиздердин каналга кайрылып жатканыбыздын себеби ушул суу көйгөйү биздин маселе. Мына көрүп турасыздар, гастерден сууну алып атабыз. Жардым боорунан ташып ичип атабыз сууну. Кажы Сай айыл өкмөтүнүн башчысына арыз менен кайрылганбыз. Эч чечим болгон жок. Көрүп турасыздар, 16 үй бүлөнүн көйгөйү ушул төштөн суу ташып ичишет. Трубабыз, магистралыбыз летний, жайкы. Кышкысын тоңуп калат. Очистнойда эч кандай тазалык, очистной жок. Суубузду ушу жарылган трубаларды өзүбүз варит этип, колодецтин ичиндеги задвижкаларды өзүбүз өз чөнтөгүбүздөн акча чыгарып алмаштырабыз. Ушул кимге кайрылышты биз билбей, Үмүт каналына сиздерге кайрылып жатабыз. Şu тиешелүү органдарга ушуну жеткизип берсеңиздер. Тарт, бу адамдардын баарын тарт. Эми сүйлөш керек бу сакалдуу кишилердин да сүйлөп көргөз керек. Көргөзгөчү, арка канистраны көргөз. Жер суулар. Туңганда түптөрүнө калып калат. Көргөз. Мындан канча кишилер ооруп атат. Бөйрөктөрүбүз ооруп атат. Daha көптөгөн органдарга балдарыбыздын тиштери дагы болбой калды. Деле түшүп оорушат. Аркы колодецти тарт азыр бир сыйрачы. Ушул колодецтин ичиндеги задвижка азыр бек экен. Задвижканы өзүбүз алмаштырганбыз, Бишкектен сатып келип. Мына бул трубаны көрүп турасыздар. Кышкысын тоңуп калат ушул труба. Өзүбүз жасайбыз, ушуну жазында өзүбүз эритебиз трубаны. Жок, жакын бар ошо, жүр. Ушул өзүңүз көрүп тургандай ташып ичилип аткан сууга 8,5 миң сомдон суу төлөмдөр, квитанциялар келип жатат. Ушул ташып ичкен суунун эмнесине төлөйбүз? Көрүп жаткандай ушул 16 семьяга кеткен центральный трубопроводубуз. Көрүп турасыздар мына, эч кандай суу жок. Кургак. Ушул сууда иштегендер кыштын кыран шилдесинде эртең менен саат 9-да барып сууну өчүрүшөт. 9-да өчүрүшөт, кечки саат 4-5-те ачат. Трубанын баары тоңот, ичинин баары тоңуп, жарылып атат мына. Көрүп турасыздар, эч кандай суу жок. Ана мына өзүңүздөр көрүп жаткандай сууга келип жаткан квитанциялардын бааларын, суммаларын көрүп жатасыздар. Напоминаем, что при неуплате до 20 декабря 2017 года вы будете отключены от центральной магистрали деп мына ушундай предупреждениялар менен келип атат. Анан быйыл президентибиздин жарлыгы менен региондорду өнүктүрүү жылы деди эле. Ушул региондорубузду өнүктүрсө жакшы болот эле. Жалал Абад облусунун жашоочусу төмөнкү видеону берүүбүзгө жиберген. Ал шаардын кире бериш жолунда жайгашкан Советтер Союзунун баатыры Тукубай Тайгараевка арналган эстелик кароосуз калып начар абалга келгенин белгиледи. Каарманыбыз тиешелүү тараптар көңүл буруп коюусун өтүнөт. Ноокат районунун жашоочулары кезектеги видеону жиберишкен. Алар Көкжар айыл өкмөтү менен 12 Бел айыл өкмөтүнүн ортосундагы Абширсай көпүрөсү 4 жылдан бери начар абалда турганын айтышат. Жашоочулардын айтымында оор жүк ташуучу унаалардын айынан көпүрө абалы начарлаган. Алар тиешелүү тараптар көңүл буруп коюусун суранышат. Кыргызстандын бийлик өкүлдөрү Ноокат районуна караштуу Көкжар айыл өкмөтү менен 12 Бел айыл өкмөтүнүн ортосундагы Абширсай көпүрөсү
Быйыл 4-жылга ушундай акыбалда турат. Ушул көпүрөктү ушул акыбалга келтирген манабу чоң чиновниктердин бензин ташыган коррупциялык схемадагы машиналары жолду бузуп өттү. Союздан бузулган көпүрөктү талкалап, баягы самопал көпүрөк сап койгон. Ушуну ушунча чоң өтөт, депутат өтмөй, көздөрү көрбөйбү? Ушуга бек көңүл буруп оңдоп койсо болот эле. Бир күндүк койго чачкан пулунун акчасынын расходу кетет ушул жолго. Эң Бишкек жолун туташтырган көпүрөктүн абалын карагыла. Көзү көрбөгөн 120 депутат ижиден көзү көргөндөр оңдогула. Мына ушунга окшогон безооздар миллион сомдор сатылган жолубузду талкалап бүттү. Урматтуу калайык калк, эмне буну көрбөйсүңөр? Көрсөңөр дагы үндөбөйсүңөр. Силерден сураныч ушул жолго көңүл буруп 2018-жылы оңдоп коюшуңарды суранабыз. Ош шаарынын Жапалак айылынын жашоочусу алардын аймагындагы тазалык кызматкерлеринин ишине нааразы. Анын айтымында бир топ убакыттан бери таштандылар тазаланбай келет. Мына Ош тазалыктын иши кылганы 2 жумадан бери турат. 2-3 жолу сүрөткө тартып жөнөттүм. Эч жыйынтык жок, майнап жок. Ош тазалык иш кылбай атат. Мусорлорго толуп кетти. Нарын облусунун Актала районунун Баетов айылынын жашоочулары төмөнкү видеону жиберишкен. Алар таза суу бөлүнүүчү жайдын үйлөрдүн жанында жайгашкан таштанды таштоочу жай туура эмес деп эсептешет. Бул Нарын областынын Актала районунун Баетов айылы. Бул жерде биздин мусор төккөн жайыбыз. Бул жакта иттин өлүгү жатат. Башка мусорлар жатат. Бул жерде жолдун жанында Актала районуна Баетов айылына суу, таза суу бөлүп берүүчү жайда таза суунун насосу ушул жерге жайгашкан, ушундан соруп берет, анан тарайт Актала районуна. Бул биз жашаган тамда огородтун жанында эле 1,5 метр 1 метр куруп коюшкан. Биздин айыл өкмөттүн кордурган немелери ит жатат. Кандай вирустар тарап атат билбейбиз. Бuyakta суу тоңуп калган, колонкадан суу тоңот. Түшкө чейин чыккан суудан мус болуп, бuyakка суу болуп агып атат. Эмнелер гана кандай вирустар тарап атат билбейбиз. Суу биз жерде эле. Токмоктук тургундар мыйзамсыз курулган май коюучу жайдын иштеп жатканына нааразы. Несмотря на предписание госорганов, Госэкотехинспекции, станция Бренд ведет свою работу до сих пор, игнорируя все. Остается вопрос, почему знающим органам, компетентным органам вопросы актуальны. Вот как видите, город Токмак, пожалуйста. Кичинекей Амир жардамга муктаж, ал шал оорусу менен жабыркайт. Эки көзү көрбөйт, баса албайт. Көзүн тез арада дарылатса көрүп кетүү мүмкүнчүлүгү бар. Чет өлкөдө операция жасатуу үчүн $30 000 талап кылынат. Андан сырткары ай сайын толук дарылануусуна орто эсеп менен 50 000 сомдой акча жумшалат. Кимде ким кайдыгер карабаса, жардам берүүңүздөрдү өтүнөбүз. Байланыш номери жана Элсом эсептик капчыгы 0505 80 88 98. Кайталайбыз 0505 80 88 98. Урматтуу Үмүт ТВ телеканалынын көрүүчүлөрү, сиздерди түш өткөн ар түрдүү маселелерди элге жана бийликке жеткирүү үчүн ээлүүнү берүүсүнү WhatsApp аркылуу видеого тартып жөнөтсөңүздөр болот. WhatsApp номерибиз 0553 94 94 84. Ээлүүнү сиздер үчүн иштейт.